83 заказ түштү. Ошону азыр заказда иштеп аткан учурубуз. Баткен районунун тургуну Мамадиярова Бактыгүл айым өткөн жылы эл аралык миграция уюмунун бир кошуу бир долбооруна катышып 300 000 сом грант жеңип алган. Долбоордун алкагында берилген каражатка кондитерлик цехке электромеш, муздаткыч, камыр жайгыч сыяктуу жабдууларды сатып алган. Учурда айыл элин продукция менен камсыз кылып келет. Жада калса жумуш орундарын түзүүгө да жетишкен. Миграция уюмунан балам ошол Англияда жүрүп проектке катышканда бул проекттин окуп келиш үчүн же атасы же апасы барыш керек экен. Балам Англияда болгондуктан мен барып 3 күн окудук. Окуганда анан ошо проект жакты, балам экөөбүз сүйлөшүп ушуну ачканга аракет кылалы деп проектти жаздык. Башында ишенген эмеспиз. Өтөбү деген ойдо барганбыз да. Анан кийин өтүп калып проект 3 күн окутту, 5 күндөн 5 күн окутту, жазганын үйрөттү, финансовый сабаттуулукту үйрөттү. Анан жазып отуруп, ошол презентация кылдык, ошондо жактап өтүп калды. Биз ошо миграция кайтарымсыз бул 5 жылга чейин ыраазыбыз. Азыркы күндө 2 айдан болду, такай иштеп жатабыз. Көлөмү күнүгө 300дөн дагы ашат, күнүгө жараша ашат. Аны самса чыгарып атабыз азыркы күндө соленый деп теста кылып, балам өзү камырын жасайт. Камырын балам жасап, өзү түндө жасап коет. Эртең менен биз ошо 2 жумушчубуз бар, ошо кошуналар, келиндер. Ошолор жумуш менен камсыз кылганга жетиштик 2 айдын ичинде эле. Эл аралык миграция уюмунун Борбор Азияда Улуу Британияга сезондук жумушчулар үчүн коопсуз миграция долбоорунун алкагында Баткен облусунда пилоттук 1+1 программасы бизнес баштоо жана кеңейтүү багытында долбоорлорду колдоп келет. Бул багытта аткарылып жаткан иштерди байкоо, демилгелерди өнүктүрүү максатында Баткен шаарында атайын жыйын өттү. Губернатордун биринчи орунбасары дагы Аселайым аябай туура айтып кетти. Сиздер үйрөндүңөр, келечекке өзүңөргө жол ачтыңар, ойлоо. Баткен облусунда жашап, Улуу Британиядагы сезондук жумушчулар программасы аркылуу иштеп келген мигранттарга же алардын жакын үй бүлө мүчөлөрүнө жеке бизнесин баштоого же кеңейтүүгө грант берилди. Буга чейин долбоор алкагында миграциядан кайткан 27 жаран грант алган. Ар бир грант алуучу ошол Улуу Британияга барып келген мигранттардын өзүнүн кызыкчылыгына жараша, кандай кызыгуусу болсо ошого жараша тармактар боюнча эч чектеген жокпуз. Көлөмүнө келгенде 300 000 сомго чейин буга чейин берип келгенбиз. Бул жылы бир аз көтөрдүк, 340 000 сомго чейинки грантка берише алат. Ар ким өзүнүн акыбалына жараша 300 000, 100 000, 200 000ге дагы бергендер болду. Анткени алар сөзсүз түрдө өзүнүн салымын кошуш керек. Мисалы, эгер биз 300 000 кошуп атсак, грант алуучу дагы 50% салымын кошуш керек. Аталган долбоордун алкагында чет мамлекеттерде миграцияда жүрүп, мекенине кайткан жарандарды туруктуу жумуш орду менен камсыздап, мекенде киреше табуу менен аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу аракеттери колдоого алынган. Бүгүн 11 жаран туруктуу жумуш орун түзүү үчүн грант алды. Бүгүнкү семинар менен биздин бизнес идеябыз именно ошол шаймандарды ижарага берүү деген долбоорго биз сураганбыз. Грантты 224 500 сом утуп алдым. Учурда күйөөм Улуу Британияда иштеп жүрөт. Анан ал жакта билесиздер, агро тармагы өтө өнүккөн дагы, агро тармагы менен иштеп жатат. Ошол жакта фермерлерди көрүп өтө кызыгып калды дагы. Ошол жакта бүт метод, системаларды Кыргызстанга алып келип, бул жакта өнүктүрөм деп азыр биз агро магазин жанагы шаймандарды ижарага берүүнү ачабыз деп турабыз. Белгилей кетсек, учурда облустун 37 000 тургуну ички жана сырткы миграцияда жүрөт. Мындан улам эл аралык миграция уюмунун колдоосу менен Баткенде Молдова мамлекетинин мигранттарды мекенине кайтаруу боюнча тажрыйбасы ишке ашырылууда. Фарида Байдулаева, Абдирашид Саттаров, жаңылыктар. Окуткандар эжекебиз